Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасы Чыңгыз Айтматов проспектисинде Ажыбек Баатырдан Семетей көчөсүнө чейин эки жээгиндеги теректерди четинен кыйып жатат. Антпесе 50 жылдан ашкан теректер ичинен чирип кеткен. Катуу шамал болсо ары бери каттаган унааларга жөө баскан адамдарды бас жудай. Жашоого кооптуу болуп калды дейт адистер. Кыйылган теректердин үстүнкү бөлүгү чирип, кургап калганына күбө болдук. Бул теректер 1971 жылы отургузулган жана жашоо мөөнөтү 50 жыл. Бул илимий жактан да такталган. Академия науканын алдындагы ботанический сад жана институция бар. Бүгүнкү күндө кортунтусу бар. Ошо кортунтусун чыгарган негизинде бул бактарактар алынып жатат. Көрүп тургандай ушу мынаны көрсөтүп коелу дедик да, мына жогору жагынан бактардын, жогору теректердин 10 метрге чейинкиси мына ушундай состояние, ушундай абалда болуп атат да. Бутактар мына момунда курап калган болуп атат, курап калган. Эрте жазда күзүндө катуу шамал болгондо, мына шамал болгондо жол трассага түшүп кетип атат. Мисалы үчүн машиналар 60-70 метр, километр эмеде ылдамдыкта келатканда кичинекей эле бир бутагы түшсө ким жооп берет? Эми жаз алды менен кыйылган теректердин ордуна калың жалбырактуу клен бактар отургузулат. Максат проспекттин эки капталы суктанып карагыдай. Шаардыктар сүйгөн жайга айлантуу. Жакын убакта Чыңгыз Айтматов проспектисинин эки жээги азыркыдан да кооз болуп көрктөндүрүлөт. Кыйылып жаткан эски теректердин ордуна жаңы бактар отургузулуп, шаардыктар жана меймандар сейилдеп басууга, эс алууга мыкты шарттын баары түзүлөт. Бул үчүн атайын долбоор иштелип чыгып, видео үлгүсү даяр болгон. Жаз келери менен жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери башталат. Көк майсандын топурагын жаңылоо, заманбап сугаруу системасы орнотулат. Жаңы аллея менен веложол түшөт. Алынган теректердин ордуна көп жылдык 3-4 метрлик клен бак отургузулмакчы. Андан тышкары 60 миңдин тегерегинде бадалдар жана 700 миңдин тегерегинде көп жылдык жана 1 жылдык гүлдөр отургузулат. Ошондой эле газондор алмашылып, жаңы заманбап суу түтүкчөлөрү орнотулмакчы. Ошондой эле Бишкек шаарынын жана коноктордун эс алуу мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу максатында жаңы аялдама жана вело жолчо уюштурулмакчы. Бул иштер ишке ашса, Бишкек шаары дагы кулпуруп көркүнө чыгат. Көз жоосун алган гүлбактарга шаардыктар меймандар менен кошо алыстан арзып өлкөнү көргөнү келген туристтер, чет элдик делегациялар да күбө болушат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.